Айтылуу диктор Бактыбек Мамытовдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Кыргыз эл артисти, жогорку категориядагы диктор Бактыбек Мамытовдун сөөгү бүгүн аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Бүгүн Кыргыз телерадио берүү корпорациясында диктор менен коштошуу зыйнат өттү. Аны акыркы сапарга узатууга туугандарынан сырткары мамлекеттик катчы Сүйүнбек Асманбетов, жогорку кеңештин депутаттары, КТРКнын жетекчиси Кайрат Иманалиев жана кесиптештери катышты. Алар Мамытовдун баскан жолундагы барандуу эмгектери, телевиденияга кошкон зор салымын эскерип, түбөлүккө кош айтышты. Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактыбек Мамытов кече 20 майда 72 жаш курагында дүйнө салды. Жакын саналаштарынын айтымында көптөн бери жүрөгү ооруп жүргөн. Акылбек Жапаров менен Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын жетекчиси Акылбек Жапаров менен Орусиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун күн тартибиндеги актуалдуу маселелери, анын ичинде гуманитардык жана соода-экономикалык чөйрөлөрдө кызматташуу талкууланды. Тараптар Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода көлөмүнүн өнүгүүсүндөгү оң динамиканы канааттануу менен белгилешти. Булак Суперкейжи. Дүйнөдө маймыл чечек оорусу тарап жатат. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Маалыматка караганда, майдын башынан тарта Британияда маймыл чечек оорусунун 11 учуру катталган. Оорунун учурлары тууралуу Германия, Италия, Бельгия, Франция, Португалия, Канада, АКШ жана Австралияда билдиришти. Илдетке кабылгандардын саны боюнча Испания алдыңкы орунда турат. ДСС эксперттердин тобун маймыл чечек оорусунун күчөшүн талкуулоо үчүн чукул жыйынга чакырды. Улуу Британия аталган оорунун учуру аныкталганы тууралуу биринчилерден болуп маалымдаган. 7 майда бул жакта Нигериядан келген адамдан илдет аныкталган деп айтылат маалыматта. Маймыл чечеги 1958 жылы белгиленген жугуштуу оору. Көпчүлүк учурлары Африкада катталган. Эреже болуп калгандай 16 жашка чейинки өспүрүмдөр жугузган. Изилдөөлөр маймыл чечек оорусу чечекке бир кыйла окшош экенин көрсөттү. Негизги белгилеринин арасында калтыратма жана денеге бүдүр майда тактар түшөт. Оору орто эсеп менен 14 күндөн 21 күнгө чейин созулуп, өзү өтүп кетет. Маймыл чечек оорусунда адам өлүмүнүн учурларынын коэффициенти 1-10% чейин. Африкадан тышкары биринчи учурлары 2003 жылы АКШда катталган. Акыркы жолу 2017 жылы Нигерияда аныкталган. Орусиянын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо федералдык кызматы Орусияга маймыл чечегин алып келүү тобокелдиги бир кыйла төмөн деп ырасташууда. Булак Серепкежи. Доллардын курсу соңку 2 жылда биринчи жолу 80 сомдон төмөн түштү. Кыргызстандын Улуттук банкынын эсеби боюнча АКШ долларынын 21 майга карата расмий курсу 79,87 сомду түздү. Акыркы жолу 2020 жылы октябрда доллардын куру 80 сомдон төмөн болгон. Валюта Кейджи порталындагы маалыматтарга караганда, өлкөдөгү банктарда доллар 80,4 сомдон сатылып, 79,48 сомдон алынууда. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап, 106 сомго жеткен. Акыркы күндөрү анын курсу төмөндөдү. Улуттук банк валюта рыногундагы туруктуулукту сактоо максатында бир нече жолу базарга доллар сатып алды. 18 майда 6 миллион доллар, 20 майда 20 миллион 550 миң сатып алды. Кыргызстанда баалар доллардын курсуна карата аныкталгандыктан негизги азык-түлүк кымбаттаган. Курс төмөндөгөндөн бери баалардын арзандашы байкала элек. Булак Азаттык. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Жалал Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Терексай айылындагы номер 18 Чымканаев атындагы мектебинде мугалимдер менен окуучулардан
кабар алуу үчүн барды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, министр билим уясынын 1-корпусундагы шыбы ураган кабинетти көрүп чыкты. Мектептин абалы менен таанышуу учурунда Терексайга инвесторлордун жардамы менен жаңы билим берүү мекемеси салынары айтылды. Сапардын жүрүшүндө Алмазбек Бейшеналиев Чаткал районундагы бардык мектеп жетекчилери менен жыйын өткөрүп, тармактагы жаңылануулар боюнча жеринен маалымат берди. Кырсык учурунда сабакта болгон окуучулардын жана мугалимдин ден соолугуна олуттуу зыян келтирилген эмес. Сабактарын кадимки режимде улантып жатышат. Белгилей кетсек, мектептин кырсык катталган корпусунда окуу процесси токтотулган. Билим берүү мекеменин 2-жарактуу корпусунда уланууда. Булак кабар кежи. Билим берүү жана элим министри Алмазбек Бейшеналиев Чаткалдагы мектепте болгон кырсыктан жабыркаган мугалим Асия Сакеевадан ооруканага барып кабар алды. Министр сабак учурунда күтүүсүз кырсыкка кабылган окутуучуга батыраак кылыбына келип, өз окуучуларына кайрадан эртерээк сабак бере баштоосун каалады. Алмазбек Бейшеналиев Асия Сакеевага жайкы каникул учурунда Ысык Көл облусундагы ден соолукту чыңдоочу санаторийлердин бирине үй бүлөсү менен эс алып келүү үчүн жолдомо берилерин айтты. Кошумчалай кетсек, Ала Бука райондук ооруканасына жаткырылган мугалимдин абалы жакшы. 2-3 күндөн кийин үйүнө чыгарылат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл башталары айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл күзүндө баштала турганын 20-майда өкмөттүн жыйынында билдирди. Жапаров муну Кыргызстандын тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири деп атап, аны колдоого чакырды. Темир жолду курууга байланыштуу долбоорду ишке ашыруудагы жагдайларга токтолгон жок. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да ишке аша элек. Садыр Жапаровдун Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен соңку жолугушуусунда темир жолдун курулушу жөнүндө сөз болгон. Буга чейин Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруу үчүн 3 өлкөнүн тиешелүү кызматтары тыгыз байланышта экенин билдирген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун 4 багыты боюнча варианттар бар. Кыргызстан темир жолду Ат башы районундагы Тооругар ташуусу аркылуу өткөрүп, Фергана тоо кыркасы бөлүп турган Кыргызстандын эки жагын байланыштыргысы келет. Ал эми Кытай менен Өзбекстан темир жолдун кыска багыты Эркештам ашуусу аркылуу өтүшүн каалайт. Булак Азаттык. Аткезчилик 789 000 сомдук минералдык жер семирткич кармалды. УКМК минералдык жер семирткичтерди аткезчилик жол менен ташууну токтотту. Бул тууралуу аталган комитеттин басма сөз кызматы билдирди. 2022 жылдын 17-майында УКМКнын кызматкерлери тарабынан Жарандын башкаруусундагы жүк ташуучу унаа токтотулган. Жогоруда аталган жүк ташуучу унааны тинтүү учурунда ТКЭЦ маркасындагы жалпы көлөмү 10 тоннаны түзгөн, тагыраагы ар бири 50 килограмм болгон 200 кап цемент табылган. Ошол эле учурда бул мүшөктөрдүн астында коңшу мамлекеттерге мыйзамсыз жөнөтүү үчүн катылып, ар бири 50 килограмм болгон 300 мүшөк, жалпы көлөмү 15 тоннаны түзгөн минералдык жер семирткичтер, аммиак селитрасы да табылган. Соода өнөр жай палатасынын корутундусу менен кармалган товардын баасы аныкталып, 780 000 сомду түзгөн деп айтылат маалыматта. Бул факт экономикалык контрабанда боюнча каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү рейстеринин сотко чейинки өндүрүш ишке катталган. Учурда тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак бара келди.